Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан сиздер менен Нурсултан Акылбек уулу онлайн сабак өтүүсүн баштайт. Алгебра 7-класс. Жаңы темага багыттоочу маалыматтар. Теңдеменин тамыры деп, теңдеме туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн маанисин айтабыз. Теңдемени чыгаруу демек анын бардык тамырларын табуу же тамыры жок экендигин далилдөө болуп эсептелет. Кымбаттуу окуучулар, бул сыяктуу суроолорду көптөгөн сабактарда калтырабыз. А сиздер болсо бул суроонун жообун таап, эгер жообун билген болсоңуздар, дагы ушундай бир мисал түзүүгө аракет жасап көрүңүздөр. Бүгүнкү сабактын темасы эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Бүгүн биз сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп, сызыктуу теңдемелерди айырмалоону үйрөнөбүз. Ар кандай эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылышын, өзгөрмөлөрүнүн x, y түгөйлөрүн табууну үйрөнүп, мисал чыгарууда колдоно алабыз. Мисалы, x кошулган y барабар 5 эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылыштары 2-3, 1-4, 3-2 жана башка ушул сыяктуу жооптор болуп эсептелет. Эскерте кетүүчү нерсе, бул жерде 2, 3 кайсы бир x-ка тиешелүү? Албетте x алфавитте биринчи келгендиги үчүн биринчи жазылган сан x-ка тиешелүү, экинчиси y-ка тиешелүү болот. Анда үчүнчү жоопту карап көрөлүчү. 3 x-ка тиешелүү, себеби биринчи жазылып турат, а 2 болсо y-ка тиешелүү. Албетте мындай жооптордон дагы бар башка. Мисалы 2,5 кошулган 2,5, ошол сыяктуу жоопторду өз алдыбызча жазып койсок болот. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемени чыгарууда биз мисал келтире кетели. Эки сандын бирөө экинчисинен 7ге кичине экендиги белгилүү дейли. Эгерде биринчи санды x, ал эми экинчисин y тамгасы менен белгилесек, төмөнкү теңдемени алабыз. X кемитилген y барабар 7. Демек бул теңдеме эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме же болбосо эки белгисиздүү теңдеме деп аталат. Эки өзгөрмөсү бар теңдемелердин башка мисалдарын да келтире кетели. 5x кошулган 2y барабар 10, минус 7x кошулган y барабар 5, x квадрат кошулган y квадрат барабар 20, x көбөйтүлгөн y барабар 12. Жогоруда берилген 4 теңдеменин кайсылары сызыктуу болду экен? Ойлонуп көрөлүчү. Азаматсыңар. Албетте биринчи жана экинчи теңдеме сызыктуу, себеби даражасы биринчи даражада. А кийинки үчүнчү теңдеменин өзгөрмөлөрүнүн даражалары квадрат болгондугу үчүн ал сызыктуу боло албайт. Жогорудагы теңдемелердин ичинен биринчи экөөгө сызыктуу. Ax плюс by барабар с түрүндө берилген теңдемелер эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Бул жерде a, b, s'лар каалаган турактуу сан, а x менен y болсо өзгөрмө болуп эсептелет. Демек биз x кемитилген y барабар 7 барабардыгы x барабар 9, y барабар 2 болгондо туура барабардыгына айлана тургандыгын билебиз. Өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери x барабар 9, y барабар 2 ушул теңдеменин чыгарылышы деп айтылат. Мындан башка дагы түгөй маанилерди, чыгарылыштарды жазсак болот. Мисалы 90, 83, 90дон 83 эмсек да 7 чыгат. 6 минус 1, демек булардын айырмасы дагы 7 чыгат. Демек өз алдыңарча силер дагы ушул сыяктуу жоопторду жазып көрсөңөр болот. Албетте, бул жоопторду кыскача 9, 2, 90, 83, 6 минус 1 деп жазып коюуга болот. Аны биз жогоруда башта айттык.
Albatta 9 birinchi жазылды. Себеби ал x-ка тиешелүү. Алфавитте биринчи келет y-га караганда. Урматтуу окуучулар, эки касиет карап көрөлү. Эгерде теңдемеде кошулуучуну аны белгисин өзгөртүп, биринчи бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдемени алабыз. Экинчи касиет. Теңдеменин эки бөлүгүн тең нөлдөн айырмалуу болгон каалагандай санга бөлсөк же көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Анда жогоруда калтырылган касиеттин негизинде мисал чыгарып көрөлү. 5x кошулган 2y барабар 14, 2y барабар минус 5x кошулган 14 деген учурга өзгөртсөк болот. Биринчи касиеттин негизинде. Ал эми экинчи касиеттин негизинде барабардын эки жагын тең 2ге бөлүп салалы. Албетте 2y-ди 2ге бөлсөк, y өзү калат. А минус 5-ди 2ге бөлсөк, минус 2,5, а 14-ди 2ге бөлсөк, 7. Анда ушул теңдемени чыгарылышын карайлы. Y барабар минус 2,5, x-ка каалаган бир сан берели. 2 болсун. Демек, минус 2,5 2-ге көбөйтсөк, минус 5, ага 7-ни коссок, 2. Минуска плюсту кошкон болсок, оң санды, анда чоңунан кичинесин кемитип, модулу чоңунун белгисин коебуз. Демек, муну таблицага толтуруп койсок дагы болот. X барабар 2 болгондо, y 2 чыкты. X барабар 4 болгондо, y минус 3 чыгат экен. Кана текшерип көрөлүчү. Минус 2,5 4-кө көбөйтсөк, барабар минус 10, ага 7-ни коссок, минус 3. Туура. Демек, акыркыны текшерип көрөлү. X барабар 0 болгондо, демек, бул жер жок болуп кетет. Анда 7 өзү калат. Демек, ушул сыяктуу жоопторду 4 мисалды буга чейинки тапшырмаларда айтканбыз. Ошол сыяктуу 4 тапшырма мисал жооп жазгыла жана өзүңөрдү сынап көргүлө. Демек, биз мисал карап көрөлү. Төмөнкүлөр эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме боло алабы? Демек, биз жогорудагы айтылган эрежелерди эске алабыз. Биринчиси Асы боло алат. Себеби алардын эмнеси даражасы биринчи. Экинчиси боло албайт. Себеби x квадрат деп турат. А үчүнчүсү боло алат. Өзгөрмөлөрдөн жана коэффициенттерден турат. А төртүнчүсү боло албайт. Себеби өзгөрмөлөрдүн көбөйтүндүсүнөн түзүлүп калыптыр. Анда карап көрөлүчү. Ооба. А жана В туура. Кийинки мисалда биз светофор ыкмасын колдонуп көрөлү. Төмөндөгү берилген түгөйлөрдүн кайсылары 3x плюс y барабар 10 теңдемесинин чыгарылышы болот? Андыктан биз биринчи түгөйдү текшерип көрөлү. Касиеттин негизинде теңдемени өзгөртөлү. 3x'ти барабардын оң жагына алып өтсөк, анда минус 3x болуп белгиси өзгөрөт. Y барабар 10 минус 3x. Демек, биз текшеребиз. X-ка туура келген санды x-ин ордуна алып келип койсок, y-тын мааниси 1 чыгышы керек. Анда x-ка 3-тү коюп көрөлүчү. Y барабар 10 кемитилген 3 көбөйтүп 3, y барабар 1. Демек, биринчиси туура келди. Экинчи, 0-ды кое турган болсок, y барабар 10 чыкты. Үчүнчүсүн көрөлүчү. Албетте биз x-ин ордуна 2 деген санды койсок, а y 4 чыгышы керек. Чындыгында 10дон 6-ны кемитсек, жооп 4. Үчүнчүсү да туура. Төртүнчүнү текшерип көрөлү. А x-ин ордуна 3-тү койсок, y барабар 2 чыгыш керек экен. Анда ордуна алып келели. 10 минус 3 көбөйтүлгөн 3, y барабар 1. Демек, бизде шартта 2 чыгыш керек болчу, а бул жерде 1 чыгып калды. Демек, төртүнчү жооп туура эмес, аны сызып салабыз. Бул боло албайт. Анда балдар, карагылачы. Светофордо кайсыл түс болбойт экен анда? Кара түс болбойт. Кызыл, сары, жашыл түстөр болот. Кымбаттуу окуучулар,
Үй тапшырманы чыгарып жатканда жогорудагы видеону кайрадан кайталап көрүп, ошонун негизинде иштесеңер өзүңөргө да жеңил болот. Китебибизден 1993, 95, 97, 1101 иштерди иштейбиз. Ал эскерте кетчү нерсе 232 бетте жайгашкан. Кошумча тапшырма 202 көз канча адамда болот? 1993 жылы 5 жана 10 майда кандай окуялар болгон? 1 километрде канча миллиметр бар? Урматтуу окуучулар, жогоруда калтырылган тапшырмаларды эгерде түшүнбөй калсак же чыгара албасак, жогоруда калтырылган номерге WhatsApp аркылуу же Telegram аркылуу кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө сак